Кымбаттуу студенттер, буга чейин сиздер ар кандай тетиктердин чиймелерин кагазга карандаш, циркуль, сызгычтын жардамы менен чийчүсүңөр. Албетте кагаздын бетинде карандаш менен чийүү кандайдыр бир компьютердик программаны колдонгонго караганда жеңил сезилиши мүмкүн. Бирок мындай учурда кокустан чиймени кайрадан өзгөртүүгө туура келсе, анда силер мурунку чийген чиймени кайрадан чийип чыгышыңар керек. Кичинекей эле жерин өзгөртүүгө туура келсе, баары бир кайрадан чийиш керек. Башкача айтканда, силердин убактыңар, эмгегиңер 2 эсе, 3 эсе көбөйүп кетиши мүмкүн. Компьютерлик технологиялардын өнүгүшү менен ар кандай чийүүчү редактор программалар пайда болгон. Алардын ичине AutoCAD программасы, Compass программасы жана башка программалар кирет. Мына бүгүн сиздер менен AutoCAD программасын үйрөнүп баштайлы. Ал үчүн AutoCAD программасын компьютерге чакырып алабыз. Мына AutoCAD программасынын бети бизге ачылды. AutoCAD программасында Windows'ун башка программаларындай эле көрүнүшү ошол сыяктуу менюлардан, кнопкалардан, экрандан жана ар кандай панелдерден турат. Биз үйрөнгөнгө жеңилирээк болсун үчүн AutoCAD-тын түрлөрүнүн ичинен AutoCAD 2010-чуну үйрөнөбүз. Анын ичинен классикалык AutoCAD дегенди үйрөнөбүз. Эгерде классикалык AutoCAD-ты үйрөнүп алсак, андан кийин башка режимдерине өтүү жеңилирээк эле болот. Мына классикалык AutoCAD деген ачылды. Аны азыр үйрөнүп баштайлы. Жана айтылгандай, AutoCAD программасынын интерфейси төмөнкүлөрдөн турат. Биринчиси башкы меню деп аталат. Башкы менюда бир топ бөлүктөрдөн турат. Ал эми ар бир менюнун ичинде менючалар бар. Мисалы үчүн, файл деген менюну ачсак, ичинде файлды кантип ачыш керек, кантип жабыш керек, кантип сакташ керек. Ал эми бул башка командалар менен кийинчерээк таанышабыз. Андан кийинкиси правка. Бул редакциялоо программасы. Мында көрүнүштү кесүү, көчүрүү, кайра коюу деген сыяктуу командалар бар. Вид бул көрүнүш деген меню. Мунун ичинде биз чийген чийменин көрүнүшүн башкаруучу командалары бар. Мына ошол сыяктуу баардыгын ачып өзүңүздөр таанышсаңыздар болот. Ар бир менюда менючалар бар. Кээ бир менючалардын ичинде дагы менючалар бар, толтура. Аны көрүп атасыздар. Андан кийин ушул эле менюдагы командаларды кайталап туруучу кнопкалар бар. Мисалы үчүн, бул жерде правка дегенде кесип тыштоо деген команда турса, ошол эле кесип тыштоо мына бул жерде турат.
Бул кимдин кандай көңгөнүнө жараша. Кнопканы баса калып команданы чакыруу кээ бир учурда жеңил болот, а кээ бир учурда менюга кирип издөөгө туура келет. Бул жердеги жайгашкан ак экран бул негизги жумушчу экран болуп эсептелинет. Мына ушул тегиздикке биз чиймени чийебиз. Ал эми программада көптөгөн панелдер бар. Ал панелдердин негизгиси абдан көп колдонулуучу панел бул сүрөт тартуучу панел. Сүрөт тартуучу панелдин ичинде ар кандай фигураларды чийүүчү командалар бар. Мисалы үчүн кесиндини чийүүчү, сызыкты чийүүчү, поли сызыкты чийүүчү, тик бурчтукту чийүүчү дегендей. Экрандын оң жагында дагы бир панел жайгашкан. Бул редакциялоо панели деп аталат. Мында болсо чиймелерди бир жака жылдыруу, өзүнө окшош кылып көчүрүү, сызыктарды үзүү, кошуу, фаска чыгаруу жана башка командалар бар. Эми мындан башка да панелдер барбы? Бар. Мына азыр каалаган панелдин үстүнөн мышканын оң жагын бассак, толтура панелдер бар. Ушул панелдерди ишке киргизиш үчүн, мына мисалы үчүн вид деген панелди ишке киргизиш үчүн мышканын сол жагын басабыз. Ал панел мына бул жерге чыгат. Ал панелди алып барып или бул жерге жайгаштырып койсок болот. Андан кийин бул панелди колдоно беребиз. Жок, ал панелдин кереги жок болуп калса, мына вид дегенди кайра өчүрүп коебуз. Экрандын ылдый жагында дагы бир ак тилке турат. Бул абдан маанилүү тилке. Бул жерге бул тилкенин аты командалык тилке деп аталат. Командалык тилкеге команда жазылат. Мисалы үчүн биз бул жерден тик бурчтукту тандап, тик бурчтукту басып атсак, бул жерге команда жазылат. Rectangle. Эгерде биз ушул жерге rectangle деп жазсак, анда баары бир эле тик бурчтукту чакыруучу буйрук компьютерге берилген болот. Аны процесстин өзүндө көрөбүз. Ал эми ушул тилкенин абдан чоң мааниси бар дегеним, биз бул жерге эч кандай команда жазбай эле, бул кнопкалар аркылуу иштеп атсак дагы, бул жерде кайсы команда чакырылып, эмне болуп атканы жазылып турат. Ошол аркылуу биз өзүбүздүн кыймылыбызды өзгөртүп, башкарып турушубуз мүмкүн. Андан кийин бул жерде кичинекей тилкеде бир цифрлар жазылып турат. Бул курсордун координатасы. Мына мен курсорду ары бери жылдырсам, ал өзгөрүлүп атат. Демек, курсор кайсы жерде турганын көргөзүүчү тилке. Бул жерде 3 сан бар. Мына биринчи сан, экинчи сан, анан үчүнчү сан. Бул чекиттин X координатасы, Y координатасы, анан Z координатасы. Биз классикалык автокадты чакырып, тегиздиктин бетине сүрөт тарткан аткандыктан, тегиздикте чекит эки эле координатасы менен аныкталат. X жана Y. А Z координатасы дайыма 0. Андан кийин бул жерде дагы бир топ командалар турат. Бул командалар режимдерди которуучу командалар. Мисалы үчүн, бул орто деген команданы иштеп аткан болсо, мына орто включено дейт. Иштеп аткан болсо, анда сызыкты сызсак, ал дайыма же горизонталдык, же вертикалдык гана болуп сызылат.
башка жакка сызылбайт. А эгерде азыр ортону өчүрүп таштасак, андан кийин ушул эле сызыкты кайра сызсак, анда кыйгачтан да сызылышы мүмкүн, туурасынан да сызылышы мүмкүн, ар кандай багытта сызылышы мүмкүн. Бул чийилип аткан чиймени, сызыкты дайыма горизонталдык же вертикалдык түрдө сызуучу команда, режим. Эми андан кийин бул жерде дагы бир панель турат. Бул жерде панель масштабты коюучу панель, кайсы автокад менен иштеп атканыбыз жөнүндөгү информация. Бул жер лист же модель деген режимге өтүүчү башкаруучу кнопка. Мына ушундай кнопкалар бар. Андан кийин бул жерде дагы бир панель бар. Бул катмарларды башкаруучу панель. Өзүңүздөр түшүнүп аткандай, эгерде биз чиймени кагаздын бетине эле чийсек, анда кагаз бир эле катмар, баардык чиймелер бир эле кагазга түшөт. Ал эми компьютердик технологияларда, көп эле программаларда, мисалы үчүн CorelDRAW, AutoCAD, башка программаларда деле чиймелер бир нече катарга чийилиши мүмкүн. Мисалы үчүн бобул сызык бир катмарда, ал эми бул сызык башка катмарда болуп калышы мүмкүн. Катмар дегенибиз как бы тунук барак, ар жактагысы көрүнүп тургандай барак да. Анан бир катмарга муну чийип туруп, экинчи катмарга муну чийип туруп, эки катмар тең кошуп койсок, экөө тең көрүнөт. Бир катмарды өчүрүп койсок, бирөө өчүп калышы мүмкүн. Ошол катмарды башкаруучу панель. Мына 0 деген катмар кара менен чийилсин деп атат. Линиянын тиби баландай болсун деп атат. Ал эми мына бул катмарда башкача командалар болушу мүмкүн. Бул мына катмарды башкаруучу панель. Бул жерде сызылып аткан сызыктын кандай режимде сызылып атканын көргөзүп туруучу панелдер. Мисалы үчүн сызылып аткан сызык кандай болуш керек? Кызыл болуш керек дейли. Анда кызыл менен сызылып калды. Жок, желтый, зеленый дегендери бар. Мына катмарда кандай болсо, ошол режимге коюп коелу. Анда ал катмар өзү кара менен сызылып турган, ошол кара сызык чыгат. Бул болсо сызыктын түрү, үзгүлтүктүү сызык дегендей. Бул панель сызыктын жоондугу жөнүндө көргөзүп турат. Мына ушундай панелдер бар. Программанын негизги интерфейси мына ушундай. Эгерде кандайдыр бир чиймени чийип туруп, аны сактагыбыз келсе, анда файл деген менюну ачсак, сактоо жөнүндө кнопка бар. Анан аны бассак, кайсыл жерге эмне деген ат менен сактай тургандыгыбызды сурайт. Ага жооп бергенде анан сакталып калат. Ошентип программанын интерфейси жөнүндө тааныштык.